Кыргыз Улуттук телерадио корпорациясы Мыктыбек Арстанбек негизги маселе долбоорун сунуш кылат. Ассаламу алейкум. Урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда негизги маселе жана студияда мен Мыктыбек Арстанбек. Тарыхты билген адамдар түшүнөт. Кайсы гана доор болбосун, кайсы тарыхый экономикалык формация болбосун, мамлекет менен элдин ортосундагы келип чыккан келишпестиктерди көбүнчө жер аркылуу басышат же өрчүтүшөт. Ар бир доор же жана биз айткан эле экономикалык формация жерге болгон мамилесин өзү белгилейт. Айталы, советтер доорундагы жерге болгон мамиле баарыбызга белгилүү. Жер дыйкандарга деп баштады эле советтер, бирок дыйкандарга деген жер, дыйкандар иштейсиңер деген сөз менен калып кетти. Андан кийинки перестройка учурунда жерге кандай мамиле болду, аны да билесиздер. Жада калса кечээки эле 24 марттагы окуяда да жер маселеси көтөрүлүп барып, кандай деңгээлде токтоду, деги эле токтоду, ал эч ким билбейт. Мына ушундан улам жер кимдики? Жер кимдики болуш керек? Жерге мамлекеттин мамилеси кандай болуу керек? Жана жердин өзүнүн укугу кандай? Ошол жөнүндө бүгүн сүйлөшүп көрөлү. Аягына чейин биз менен болгула. Жер маселеси боюнча көтөрүлгөн темага колдон келишинче берилген убакытта толук болбосо да, бирок сиздерде пикир пайда болоорлук деңгээлде сөз кылуу үчүн мен бүгүн студияга чакырган коноктор менен тааныштыра кетейин. Жолдошев Адамжан Жолдошевич, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кыймылсыз мүлктү каттоо агенттигинин директору. Элде бул мекемени госрегистр деп атап коюшат. Осмоналиев Самир Кушайынович, Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын уюштуруу иштер жана мамлекеттик саясат бөлүмүнүн жооптуу кызматкери. Өмүралиев Төлөбек Эсенгулович, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери министри. Жана Камутов Кушназар эке, укук коргоочу. Бул кишинин студияга келген себеби азыркы жаңы конституциялык кеңешмеде, тагыраак айтканда өз алдынча жаңы конституциялык долбоор сунуш кылып жаткан киши. Анда маекти баштайлы. 24 мартта болгон окуядан кийин жер маселеси көтөрүлүп кетти. Кимдир бирөөлөр айтты, бул жаңы мамлекеттик бийликке келгендердин бир аз контролдон чыгарып ийгендиги себепкер болду деди. Кимдир бирөөлөр бул өткөн бийликтин саясаты эле деди. Бирок факт, жер маселеси көтөрүлдү. Бүгүн ушул маселе кандай чечилди? Ушул жер баягы мындайча айтканда эми өзү бул жеке эле адам эмес, мамлекет эмес, адам затты баккан, эми бул баягы айтканда Алла Таала адам жашаш үчүн берген чоң байлык. Ошондуктан качантан болбосун адамзат пайда болгондон бери ушул күнгө чейин мындан ары дагы жер маселеси абдан курч болуп келген. Бизде дагы урчуп кеткен ушул. Мындан мурун ушул 24 майга чейин эле мен мурун ушул госрегистрдин директору болуп турганда дагы бул маселе абдан курч болчу. Ушунда 8,5 миңге жакын ар кандай тиги адамдар бар болчу. Ошол жанагы бирикме болуп алып туруп, алар дагы жер сурап келген. Бирок 24 мартта өзүңүздөр айткандай баягы маселе курчуп кетти. Самирбек Кушайынович, мамлекет 24 марттагы окуядан кийин жер маселеси көтөрүлүп кеткендеги учурда айтайлы да. Ушул маселенин көтөрүлүшү муктаждык беле же атайын көтөрүлдү? Эми азыр бул маселе кандайдыр бир жыйынтыкка ээ болсо керек, чынбы? Мыйзам ченемдүү болгон жок бул, менин оюмча. Жалпыга белгиленгендей эле бул бирөөдүн айтуусу менен. Ошону мамлекет изилдедиби? Мамлекет азыр изилдеп атат. Дагы эле изилдеп атат. Дагы эле изилдеп атат. Себеби бул маселе кыска мөөнөттөбү же кандай бир 5-6 киши уюштургандай эмес. Бул жалпы менин оюмча көп изилдөө керек буга. Мына ушул бүгүнкү көрсөтүүнүн максаты 6 же 4 же 8 соттуктан бөлүп берүүбү, элге жер бериш керек эле андай мындайдан бир аз көтөрүлөлү деп атат. Деги эле мамлекеттин жерге болгон позициясы. Сиздердин мисалы үчүн жер бөлүштүрүүдөгү мамлекеттин кайсы саясатына сиздер таянасыз? Ар бир атуул, Кыргызстандын ар бир атуул бүгүнкү конституция боюнча, жер мыйзамы боюнча бир жолу турак жай куруу үчүн алганга акысы бар. Ушуну менен мен айткым келет.
мамлекет бул маселени караганда мыйзам менен Мамлекеттик чиновниктер айтып атат. Ар бир адам Кыргыз Республикасынын атуулу өмүрүндө бир жолу жерге ээ болууга укугу бар деп атат. Туура түшүндүм? Бекер ээ болууга укуктуу. Эми Кыргыз Республикасынын территориясын картадан карай турган болсок, кыяматка чейинки жашай тургандардын баарына жетпейт окшойт го. Кандай кылыш керек? Эгерде мамлекет 10.000 жылдан бери мамлекет болсо, анда жерди Кудай жараткан болот да, жердин чын ээси Кудай болуп атат. Ал эми ошо биздин кыргыз эл жашап аткан болсо, мамлекеттин тегерегин, ошо Кудайдын атынан ошо элдин гана аты эме болуш керек. Акысы бар. Акысы бар. Ал эми эгер шарттуу жерди элдин менчиги дей турган болсок, анда эл өзүнүн менчигин мамлекетке бериш керек. То есть алиги юридикалык айтмакчы, владеть, пользоваться, но ни в коем случае не распоряжаться. Ошо бардык азыркы болгон катачылыктын негизгиси ошо распоряжениени өзүнө ыйгарып алгандан болот. Азыркы конституцияда жердин ээси мамлекет. Туурабы? Бирок ал ошол жеке менчикке, муниципалдык менчикке жана башка түрдөгү менчикке берилет деп турат. Жердин ээси азыркы конституция боюнча ким? Конституция боюнча мамлекеттин ички булагы, источник власти деп коет, кыргыз эли болуп эсептелет. Бирок анда азыр биз кайрылабыз. Мунуку 24-марттагы окуяга негизги себепкер болгон жер маселеси болчу. Билесиңерби, Үзөңгү кууш деген. Ага чейин деле эл жана приватизациядан башталган эгер мындай алып караганда, мына бийликке ишенбестик приватизацияда көз ачыла баштады да, бул эмне деген бийлик экендигине. Ошол мынтип келип отуруп, жанагы көргөзмө выставкалар, дежурчалдар болуп отуруп, элдин фантом абалындагы недовольствосы реалдуу образга ошо Үзөң куушта кире баштады да. Бекназаровдун камалышы, Аксыдагы адамдардын атылышы, андан кийин Жалал Абадтагы окуялар, мына биягы реалдуу образга келе баштады деп айтканым. Эгерде эл ээси болгондо, реалдуу сиз айтып аткандай, Үзөңгү куушту мамлекет бере алат беле бир сутканын ичинде? Бул маселеге мени Үзөң кууштан жакшы билген киши жок. Мен ошол Үзөң куушка баягы Советтер Союзу менен Кытай кырчылдашып турган убакта, ошол жакты Үзөң куушка бербесин деп туруп, мен ушул Тянь-Шань районунун Ленин атындагы колхоздон 8 атар алып барып туруп, Үңкүргө жанагы немеге жашатчып эптеп баягы жайында 2 гана айга алып барчубуз. Аяка мына бир кыргыздын баласы барып туруп жашай элек. Үзөң куушту эмне экенин, кайсы жер экенин билип алып турганын айтыш керек. Келеген 1 миллиард 300 миллион мамлекет менен бизде пограничник баягы чегара талашы бар болчу. Ошол талаштын 70%-ин алар биздин немеге суроого жооп беришти дагы, бизге беришти, 30%-ин алар алышты. Үзөңгү куушка азыр кыйкырган киши барып туруп жашап көрсүн, мен ошону көрүп көрөт элем. Төлөбек Исенкулович, анда Үзөңгү кууштун берилгендигин туура деп ойлоп атасыз? Менимче туура берилген. Анда муну азыр Үзөң куушту берип ийдик, Үзөңгү куушту тартып ийдик дегендер эмнени айтып атат анда? Мен билбейм. Мен ал ошол Үзөңгү куушка барып туруп, ошол жашап көргөн кишиден бир сапар барып туруп, кыштача эмес аяка. Мен айтып атпайм, 2 айга барып алып туруп землянкага чабандар кого кайтарып келчү. Караңгыдан зорго. Машинада жол жок болчу. Төлөбек Исенкулович, балким Үзөңгү куушту муну биздин муундун акылы жетпеген, бирок келечекте кереги тийип калар стратегиялык мааниси бардыр эле. Жердин, любой жердин стратегиялык мааниси бар. Жер кайсы качан болсо адамзатка эметилет. Бирок килеген мамлекет менен жер талашта 70% талашты утуп алып туруп 30% берген, мен ойлойм, жакшы эле саясат болгон. Биз менен эсептешпей коюп алып алсын деп атат элек. Мамлекет эмне кылат эле, эгерде Үзөңгү куушту биз менен кеңешпей туруп, эми Кудай көрсөтпөсүн, кошуна мамлекет тартып алганда биз эмне кылат элек? Өзүбүзчө өз алдынча мамлекетпиз. Биз менен дайыма тегеректеги мамлекеттер сүйлөшүү дайыма жүргүзүп жүргөн. Могу Үзөңгү кууштун маселенин чечилиши, мен ойлойм, бул жалаң сүйлөшүүлөрдүн негизинде чечилип калды. Мамлекет элден сурабай туруп азыркы учурда жер менен сиз айтмакчы распоряжаться эте алабы азыр? Азыр биздин жайыттар бүт мамлекеттик менчикте. Мамлекет кананы баягы мындайча айтканда распоряжаться этет. Андан сырткары жер жеке менчикте. Жеке менчик неприкосновенный. Мына келип алып туруп жеке менчиктин жерин басып алышты. Андан кийин жер конституциянча муниципалдык менчикте. Мына вот бул жерде тиги айыл өкмөттөрдүн башчылары отурат. Булардын жери бар. Булардын жерине кирип кетишти. Анан ошондуктан мамлекет кайдан чыкты? Мамлекет бул асмандан түшкөн эмес. Адамдар бири-бирин жеп койбош үчүн мамлекетти ойлоп тапкан. Мына эгерде мамлекет болбочу болсо, жерди азыр бири-бирибизди жеп коймокпуз.
Siz sunuşulan konstitutsiyada kандай болот? Чындыгында бул жерде элдик менчик деген жок. Элди айтып атат бийликтин булагы деп атат. Бирок байлыктын ээси деген эч жерде жок. Ошо элдин атына мамлекетте турган бийлик гана ошо менчикке ээ болуп атат. Эми бир мисал келтирейин да. Мына баягы биринчи жер реформасында Токтом менен указда жазды. Жерди иштеген жана жашаган адамдарга менчикке бөлүнсүн. Туурабы? Туура. Эми ошол эле токтомду мындай деп жазыш керек эле. Жашап же иштеген. Бүттү. Башка эч нерсенин кереги жок. Себеби мына армияга кеткен балдар. Кызматка, контрактта баягы срочный, сверхсрочный эмеде жүргөн ээсиз калды, жер албай калды. Милицияда иштеп жүргөндөр жерсиз калды. Себеби ал тигил жерде иштегени менен а жерде жашабайт. Мындай категория толуп атат. Анан ошо өмүр бою иштеп, колхозда, чарбада иштеп, анан акыркы 5 жылда пенсияга кетип калгандар толуп атат, алар дагы жерсиз калды. Эми мына 25% фонд дегенге мен түшүнбөйм да. Эмне норматив менен? Эмне үчүн 50% эмес жер фонд? Эмне үчүн 3% эмес? Эмне үчүн 25 именно? Эми ошо 25 азыр бардык бийлик салгылашуу эгерде 70% айыл кыштакта жашайт десек, коррупциянын дагы 70% ошол айыл кыштакка байланган. Жердин тегерегинде коррупция десеңиз? Жердин тегерегинде. Себеби ошо 25% фонддун жери үчүн бу акыр заманга чейин согуш болуп атат да. Себеби ким айыл өкмөттүн башында турса, ким аким турса, ошо 25% менчик деп алган. Каалаганга берет, каалаганга сатат, каалаганга арендасын азайтат, каалаганга көбөйт. Айыл өкмөттөрүнөн барбы? Бар. Ким бар? Каражайчы айыл өкмөтү Ала Мен району. Мунун баары калып деп айтам. Себеби 25% только конкурс түрүндө берилет. Ошол жерде катышкандан 3 киши болуш керек. 3 жосо мекеме, жосо киши физический лицо. Ошол жерде конкурстан ким баасын көбүрөөк берген кишилер утуп алат. Аренда утуп алат. Аренда. Ага менчик кылганга укугу да жок, акысы да жок. Siz emnen айтып аттыңыз анда, эгерде бу киши айткан сөздү... Мындай да. Мен, как председатель фонда госимущества, 91-93 жылы иштеген адам, облусу иштеген адам катары айтып атам мен, факт. Мен ошондо предложение киргизгем, ошондо Аманбаев жүргөн. Мен ошондо айтканмын. Мореки 25% алып койгонуңар бул коррупцияны жей турган, желке жей турган гана источник. Ошо 25% мейли эгер мамлекетке керек болсо турсун, бирок ошол жерде жашап аткан элдерге үлүш катары арендага берип койсун. Азыр мойнуна албайт. Конкурс деген ким? Мен тандайм аны. Конкурстун комиссиясы мен тандайм. Айыл өкмөтү. Айыл өкмөтү мен тандайм. Жок, мен дейм бияк тандайт өзүм. Мен айыл өкмөт деп атам да. Аны кимге берем? Даже ушундай биздин түштүктө Жалал Абад Ошо буласында ушундай жерлер бар. Кадастр белгисиз. Кадастр. То есть айыл өкмөттүн башчысы өзүнүн баасын коет. Раскадастр жок болгондон кийин. Анан кимге берип аткан болсо, баанда ошого карайт. Мына ушул 25%-тин фонддун эсебинен, жана сиз айтып атасыз, 2001 жылы бир токтом чыгып туруп 36 000 кишиге жанакында армияга кетип калып, кокустарын эметип алып туруп, өзүнүн баягы долясын албай калгандарга бир сапар кошумча тизме менен бир берилди. Андан кийин 2 жылда мына жогорку кеңештин токтому чыгып туруп, дагы 14 000 кишиге дагы берилди. Ошондой болуп калат экен баягы чоң баягы неменин убагында. Мооркил жанагы аэропорт Ганси. Ошол дагы фонддун жеринен берилди. Себеби аэропортко жер бериш керек эле. Ушинтип алып туруп баягы мамлекет алып калган. Азыр мамлекеттин колунда 20%ке жетпеген жер туруп атат. Бул фонддун жери мурун Айыл чарба министрлиги могу жерден отуруп алып туруп борбордон өзү командовать этип, өзү берчү арендага. Андан кийин айыл өкмөттөр түзүлүп, булардын базасында эчтемке жок болуп, жер налогу жетпегендиктен, ушулар эптеп бир элдин маселесин чечсин деп туруп, 2001 жылы фонддун жери
айыл өкмөттөргө баягы пользованияга баягы пайдаланууга берилген. Булар ушунун эсебинен 3 түрдөгү конкурс өткөрөт. Вот, бирөөнү акча табыш үчүн өткөрөт. Экинчиси баягы эме обороттон чыгып бараткан, суу жетпей калып аткан баягы саз басып бараткан жерлер бар. Ошолорду өздөштүрүү үчүн арзан баа менен барат. Үчүнчүсү жарды жалчыга жанын багалбагандарга 3 түргө бөлүп беришет. Эми мен бул кишини айтып коеюн, андай фактылар дагы бар. Туура эмес болуп, 5 кол тең эмес. Уяттын баардыгы тең, элдин баардыгы тең эмес. Уяты жоктор дагы бар. Ошолордун арасында жанагынтип жеңичинен ары бери берип фактылар бар. Биз ошолор менен күрөшүп, ошолорду выявлять этип атабыз. Кадастрда жок жерлерге каяктан баа коюлат? Кадастрда жок жер жок. Ар бир райондун айыл чалба жерлери арендага сугат жери канчага берилет, пастбища канчага берилет, кайрак жер канчага берилет, тариф бар. Ошондон кем бере албайт, андан кымбаттатканга акысы бар. Эми Кушназар эке айткан сөзгө кайра кайтайлы. Бул киши айтып атат, мамлекеттик резервдин карамагында 25% бар деп атат. Ошону бул кишиге жакпай атат ошол идея. Сиздер айтып атат, ал мамлекеттин непредвиденный учурга камдаган бир кампасы, жер кампасы деп коебуз да мындай. Эми мамлекет тарабынан кандайдыр бир муктаждык келгенге чейин ал жерди айыл өкмөттөр иштетип турсун дедик. Эми айыл өкмөтү бул киши жакшы экен. Бир начар акмак айыл өкмөтү ал жерди каалагандай иштетип атса, ага мамлекет кандай чара көрөт? Ага бир четинен эгерде кармалчу болсо, анын өзүнүн мыйзамы бар. Экинчи чети айыл өкмөттөр азыр эл менен шайланат. Ошол муну шайлаган элдер мына азыр декабрда шайлоо турат, алар карап турат. Эгерде бул кулкунун тыя албаса, ошондой факт болчу болсо, аны шайлабай коет. Ал экинчи мындайча айтканда эч кандай жетекчи кызматка ошол айылда жарабай калат. Биз бул иш менен макул болушубуз керек. Мындай 500 айыл өкмөт болгондон кийин 500 айыл өкмөттүн ичинде чыгат баары бир. Жалпысынан мисалы могу чүйдүн тегерегине карасак, барсак, азыр конкурстук комиссия баардыгы бекитилген. Элдин баардыгы жер менен иштешти билип калган. Эл билип калган жер канча пайдасын келтирерин. Ошон үчүн мен оюмча каалаган айыл өкмөтүнө андай мүмкүнчүлүктү бере бербейт. Бир дагы айыл өкмөттүн арыз түшпөгөн айыл өкмөт биздин облустта жок. Именно жерди туура эмес берди, туура эмес арендага эме кылды, туура эмес аренда платаны алды. Мындай вопросту эгерде силер мойнуңарга албасаңар, анда чындыктан тайган болосуңар. Бир айыл өкмөт жок, ошонун эли жер жөнүндө арызданбаган. Эми мен эң негизги айта турган силерге менин пикирим бул. Ой. Ошо 25% ачык болуш керек. Ал закондо бар, мыйзамда. Жок, эми мыйзамда турат. Мыйзамда көп нерсе бар. Анан аткарбай атканыбыз сизде көп. Аткарылбай аткандыгы эми түшүнүктүү, эмнеге аткарылбайт деп. Кантип аткартабыз ошону? Аны эң оңой. Эң оңой. Бир эки айыл өкмөттү чабыш керек. Жок, аны чапкандан да бардыгын чабыш керек. Мисалы үчүн биздин Жалал Абад облусунда 90% кайра шайлоо болуп кыйналабыз дейм. Дагы 5 жылы шайлоогула андай шайланбайт. Пока эл өзү контролго алмайынча, эл өзү каяга бар өзүнүн берген жерин өзү текшермейинче, анын отчетун укмайынча 90% айыл өкмөтүнүн башчыларын камап койсоң дагы эч нерсе өзгөрбөйт. Демек азыр буга эмне тоскоолдук болуп атат? Азыр бийлик элди ошо мүмкүнчүлүгү жеткизбей атат. То есть элдик курултай, элдик мүчө контролуна Самырбек байке, мына сиздин огород. Мисалы Жалал Абадтагы эле бир айыл өкмөттү алалы. Ошо бир айыл өкмөттү мисалга катары алсак, ошол айылда сход болот эмеспи? Жыйын болот, квартал сайын болобу, же айыл өкмөттүн отчету болобу. Мына ошол маалда эле айыл өкмөттүн жашоочулар менен акылдашып эле ошол жердик конкурстук комиссияны түзөт. Ошо жылдын аягында отчет бергенде социалдык экономикалык программасынын өнүгүү программасын бекитип аткан кезде эле ошол айылдык сессияда эле ошол комиссиянын курамын түзүп коет. Элдин макулдугу менен, элдин арасынан чыккан өкүлдөр менен эле конкурстук комиссия түзөт. Эми жалпы мисалы кээ бир айыл өкмөттөр бар, 25-30 миң калкы барлар. Кээ бирлер 2 миң, 3 миң эли бар айыл өкмөттөр бар. 30 миң элдин бардыгын мына Кушназар аке айтпадыбы, элге бийлик берели деп, элге берели деп. Элге бербегенде кандай болот? Элдин өкүлү болот атпайбы айыл өкмөт биринчиден? Ошол 30 миң бардыгы чогулушка келе албайт. Ошол элдин атынан конкурстук комиссияны түзүп туруп, элдин атынан сүйлөп туруп, ошол эл өзү да ката кетириши мүмкүн.
туурабы? Эл айтса чын айтат, эл туура айтат деген туура эмес өзү. Эл да адашып калат. Азыркы саясий технологиялар айтып атпайбы? Маймылды шайлатып коет. Эми эл адашып калат экен. Кээ бир шылуундар өтүп кетет экен. Байкуш эл адашып алып анан кыйналып калат экен. Ошагын эске алып мамлекет кандай рычагды колдонсо болот деп атабыз да, ошо жерди алдатып койбош үчүн. Söz, пока biz sistemаны алмаштырмайынча, Төреқұлов келеби, Қоқшыназар келеби, же башкасы келеби, ал эч нерсе өзгөрбөйт. Биз азыр системаны өзгөрүш керек. То есть, морекет кылган ишибиздин бардыгына эл контролду кылыш керек. Ошонун укугу болуш керек, мыйзамдуу укук болуш керек. Жердин накта баасын, жердин байлык экенин, жердин бул элди келечек үчүн кала турган нерсе экенин, биздин муундар үчүн кала турган, бага турган байлык экенин эл накта эми түшүнүп келет. Али да түшүнүп бүтө элек болсо керек. Али да түшүнүп элек. Аны ошол багытта элге жеткириш үчүн, элдин укугун элге жеткириш үчүн жана мына бүгүнкү окшогон передачалар аркылуу, тиги гезит аркылуу, радио аркылуу жеткирип, элдин укугун өзүнүн укугунан пайдаланууну жеткирип, мына мамлекеттин мүддөсү деп мен айтат. Адамжан Жолдош, менимче жерге болгон муктаждыкты жердин баркын учур өзү эң жакшы таразалап берсе керек. Биз күндө сайрабайлы, жериңди мындай кыл, андай кыл. Ал мойнуна түшмөйүнчө билбейт аны. Мен бир аз башка жакка бурайын, жер саясатында башка маселелер бар. Үчүн жана биз башында баштап кеттик, биздин башка мамлекеттеги территорияларыбыз. Жана биздин эле территориябызда башка мамлекеттердин жерлери. Мейли башка мамлекеттер өзүнүн баш оорусун жери боюнча. Биздин жерлер азыр сиздерде маалымат барбы? Канча жерибиз кайсыл жакта турат? Кандай укугубуз бар ал жерлерге? Жана өзүбүзгө алуу үчүн кандай биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз бар? Мына биз негизинен Кытай эл республикасы менен чек ара маселелерин негизинен чечип алдык. Казакстан менен чечилип бүтүп калды. Анан эң оор маселе бул Өзбекстан менен. Азыр Өзбекстан менен гана бул жерде госрегистрден гипроземдин адистери бар туруп ушул канча жыл болуп кетти. 5 жылдан бери постоянный комиссия иштейт. Ал жерден жанакы түштүктө баратканда кээде жана айылдын арасынан өтөт. Жердин баягы немеси. Кайсы маалда баягы совет убактысында айда чапырашты болуп калган экен. Жылыга баягы сомдун токтомдору чыга берип, сырдыкы бир сапар бияка берип, бир сапар тияка берип туруп, аябагандай чоң маселе мына ошол жакта жатып атат. Тажикстан менен бар, жанагы анклав деп коет, биздин жерлер аяка кирип кеткени бар, алардын жерлеринин биздикине кирип кеткени бар. Анан ушул маселелер аябагандай татаал саясий болгондуктан мына мамлекет ушундан абдан кыйналып, жылыга баягы мындайча айтканда чоң маселелер жүрүп атат. Мамлекет мына ушул анклавдар маселесин бүгүн чечип аткан деңгээли канчалык? Эгер чечип аткан болсо, бүгүн мамлекет ошол жер маселесинде, анклавдар тизмесинде кайсы маселени биринчи орунда чечип атат? Мисалы үчүн, Төлөгөй Сеңгулович айткандай, мен Баткенге кетип атып бир айылга кирип калдым да. Силерге калып мага үчүн Өзбекстандын менен Кыргызстандын чек арасы тек кишинин огородунан өтөт экен. Үйү Кыргызстанда, ажатканасы Өзбекстанда. Мамлекет чечиш керек го буну. Чечиш керек го. Мамлекет ушунун үстүндө иштеп атат. Себеби дипломатиялык жол менин оюмча эң туура жол, эң перспективдүү жол болуп турат, келечектүү жол болуп турат. Себеби азыркы мезгилде, азыркы деңгээлде сен өзүңдүн укугуңду биринчи орунга коюп туруп, анан могу жерим меники деп туруп айтканың бул туура эмес болуп калат. Туура болгон күнүдө сен менен сүйлөшүп аткан, мисалы азыркы учурда мисалы Өзбекстан тарабы макул болбой коюшу мүмкүн. Ошон үчүн азыр маселеде биз могуду деңгээлдебиз, эртең бүтөбүз же бүрсү күнү бүтөбүз деген туура эмес ойдо болуш керек. Бирок бул сүйлөшүүлөр Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда күнүгө болуп атат. Биз азыр баягы мурунку мамлекеттин монополиялык, менчик монополиясы, бийлик монополиясынын катачылыгынан келген залалдарды биз эми 15 жылда муну оңдой албайбыз. Муну мисалы үчүн менин эле жаш убагымда азыркы Маданият деген мына бардыңар билесиңер, Маданияттын кийинки экинчи көпүрө Кыргыздын территориясы СССРдин кайсы картасын көтөрбөгө эле Кыргыздын территориясы болгон.
Bu bizdeki reis akabızlar birlikler. Jönle bir tava aşka satı yürgen. Men de familiyasından beri bilem kaç reis satı yürgen. Emi oşonu bunu murzalar... Nazar aka koyturun, bu taktayla. Sovetler Sovyetinin uçurunda bir respublikanın jerin bir tava aşka satığı mümkün böyle. Mümkün bolçu. Anda emne bizim Kırgızlar satıp almadı, 10-15 koy öyle 5 parmak kılıp berбейт белек. Eki reis çaycı oturup alıyla, falanca köçeden bizge, sizin köçeden mınça da öyle berip koygan. Dokument istele. Giyin anan giyin ağa sovmendin toktam çıkartıp koygan. Emi oşonu mezdim, onu da çeşit gerek anı. Takta birinci Qanday dep aytasiz? Samir aka, ала алабыз boşa жерlerdi. Азыркы кезде мисалы Кытай менен сүйлөшүүлөрдө болобу, же бөлөк мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр болобу, биз тетиги 1864-жылдардагы сүйлөшүүлөрдү, карталарды биз ошол мизам катары алып атабыз. Ошону как эме катары, основа катары ошону алып атабыз. Эки мамлекеттин ортосунда катнашуу бар. Эки мамлекеттин ортосунда ар кандай сүйлөшүүлөр бар. Кагаздар бар, обязательстволар бир эки мамлекеттин ортосунда. Ошон үчүн эгерде эки мамлекет даже кошуна бири-бири менен мамиле болуп аткан кезде бири-бирине уттурат бир нерсени. Мен сага могуну берейин, сен мага могуну бер деп. Мына только ушундай кылдаттык түрдө мизамдын негизинде сүйлөшүүлөрдүн негизинде сүйлөшүп туруп анан кийин бир эмеге нерсеге келсек, ошондо мен оюмча ортодо кошуначылык катнаш үзүлбөйт, кошуначылык мамиле сакталат и ортодо чегаралар. Эгерде Советтер Союзундагы доордо жогорку советтин, совминдин токтому чыккан болсо эчтеке кыла албайбыз. Бул акыркы күчүнө ээ болгон документ. Бирок чындап эле бир табак ашка өтүп эч кандай документ негизи жок жерлер бар да. Мисалы үчүн мен билем жанагы Сталиндин кагазын көтөрүп жүргөн чабандар бар. Мына бул биздики болчу деп. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мына 15 жылдан бери даже өкмөттүк комиссия түзүлгөндөн бери бир жумада же бир айда бүтө турган иш ушул убакытка чейин, ушул мөөнөткө чейин узакка созулуп келатат. Эмне үчүн Өзбекстан бул маселенин чечилүүсүнө, мейли утулушуна же утушуна чечилүүсүнө кызыктар эмес? Эмнеге ошо маселе тургандыгы буларга кызыктуу? Алар кызыктар болбосо биздин жанагы жолугушууларга келбейт эле. Алар тараптан дагы бул жумуш болуп атат. Кызыктар эмес деп айта албайбыз. Жана талаштар бар. 24-жылкы картада бир, 26-жылкы картада башка. Демек мен туура түшүнсөм, алар бул маселенин чечүүсүнө кызыктарлыгы бар. Бирок өздөрүнүн утушуна. Ар бир өзүнүн кызыкчылыгы бар. Ошондой өзүбүздүн позициябыз. Эми акыркы суроо. Кыргызстан ушу жер саясатын уттуруудабы же утулуудабы? Утуудабы дегеним. Кыргызстандын тышкы саясатына келгенде Кыргызстан катуу турган, талашкан, баягы себеби деген эр жигит эл четинде жоо бетинде дейт. Элдин баарын эле, чоңдун баарын эле бир неме менен шыбай берсе болбойт. Чоңдордун арасында дагы 5 кол тең эмес дейт. Ар кайсында айларыбыз бар, баягы неметип алып туруп. Ошол жан талашып, эгерде мына мен ошол үзөңгү кууш пайдалуу жер болчу болсо, мен кызматымды таштап туруп ошол жака барып алып Голодовкада мен качпайт элем. Анан мунун маселелери болот экен, ар кандай немелери болот экен. Ошого жараша баягы эми бул чоң дипломатиянын негизи экен. Кыргызстан Советтер Союзунда өзүнүн чегарасы бар болчу. Азыркы кезде ошол чегараларын болсо сактаганга аракет кылып атат. И ошонун үстүндө дипломатиялык сүйлөшүүлөрдүн бардыгы болуп атат. Мен ойлойм, келечекте ушул эгерде өзүбүздүн чегараларыбызды азыркы деңгээлде, азыркы түрдө биз сактап калсак, биз Кыргызстанды өзүнүн чегарасын как мамлекет катары, как кыргыздар катары биз сактап алабыз. И келечеги жакшы эле болот. Мен Төлөбек Эсенгуловду мындан 5 жыл мурда көрсөтүүгө чакырдым эле. Экөөбүз бир калп айтпасам 4-5 көрсөтүү чыктык. Ошондо көрсөтүүлөрдүн ортосунда кассет алмаштырып аткан кезде мен Төлөбек Эсенгуловдун бир сөзү эсимде. Мен Кытайга барып келдим, ал жердеги саясий абалды көрдүм. Ошондон келгенден кийин мен президентке айыл өкмөтү деген сөздү сунуш кылдым деди. Айыл өкмөтү деген сөздүн автору сизби десем, бирок муну Акаев деп коебуз да деди. Мен бүгүн ошол сөздүн авторлугун өзүңүзгө кайтарып атам. Айыл өкмөтү деген сөздүн автору ушу Төлөбек Эсенгулович. Мааниси ар бирибиз өкмөт болушубуз керек. Ар бир сантиметр жерге. Эгер биз бир эле айыл өкмөтүнө тапшырып, бир эле министрге же мамлекетке тапшырып, телевизордон гана карап отуруп алсак,
Мыналар жерди бербейди, мыналар мынтип атат деп отура берсек, алдырып коебуз. Күрөшөлү. Пикир ушундай болуш керек. Бул негизги маселе. Келерки жумага чейин, ассаламу алейкум.